Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hurmatlı tuğanlar, hurmatlı bizim Mustafa'nın görüşleri, жылқы сүйүүчүлөр. Достор, biz Каракулжанын Сарыкамыш айылында Амалбек Палбандын коросунда турабыз. Амалбектин эки аты сатууга чыгып атат туғандар. Биринчи номерде ушул кара кашканы тартабыз, экинчи номерде бир жоон жолпу данчак, бийик данчакты көрсөтөбүз. Амалбек Палбан менин жанымда турат. Маалыматты кеңири кылып алалы, шашпай тарталы туғандар, аттын кандай экенин сурайын. Амалбек, ассаламу алейкум. Палбан кандай, жакшыбы? Жакшы. Ден соолук кандай, Амалбек? Улактарды чабып жүрөсүңөрбү? Сезонду жакшы ийгиликтери жараттыңар окшойт, Амалбек, Мына коrodо төөлөр турат, тайлар турат. Бул чыгарылышта кандай аттар чыгат? Ошону бир сурабайлыбы? Өзүм чабып жүргөн мына каралат. Эч жактан алым келинген атым, өзүнүн историясын бүт тегин билем. Тегин билесиң? Ооба. Өзүм чапкан ат. Жазга азыр 3 болду. 3 асый болду азыр, 3 асый болду. Кыштысында Суайга кое бергенбиз 5-6 бийге. Анда бул жашында келгенби ушунду? Калта тайында келген. Акам алган, акаман мен былтыр өзүм алып келип, өзүм чаап, өзүм тарбиялап ошентип. Былтыр өзүм өткөзгөм да. Быйыл ошо булактарга чаап, анча-мынча. Жакшы чабылды. Ал видеолорун ошо эгерде кимге керек болсо, ким көргүсү келсе, ошолорго баягы коюп койсок болот, Коюп койсок да болот. Личкаларына да жиберем. Мына атымда эмнеде турганын мындай деп. Көп мактабайлы ошо болушу ушул экен. Болушу ушу аттын. Ат баягындай улакты көрүп токтоп калып, же задный андай нерсеси жок. Ат ушу күчүнүн жетишинче бара берет, алдыга ынтылыпчы. Анан токтоп калып, баягындай жаман үйрөнүп какса болуп калган ат эмес ачык эле. Ат жакшы ат. Жакшы ат, Эгерде ким алам, мындай энчи мал кылам десе, жакшы суагай караң. Суагай мындай чоң жоон ат экен да бул. Мойну узун, аркасы узун. Бул кыргыз жылкыданбы, Амалбек? Кыргыз эле. Кыргыз жылкыдан. Эч кандай аралашма эмес. Каракашка кыргыз жылкы. Бою канча чыгат? 1.65ке жетип жетпейт. Жетип жетпейт, Тарткан эмес. 1.60 менен 1.65-тин ортосу. Артка андай плюсу жок. 1.65 менен 1.60-тын ортосу. 65 60 ортосу. Артка кайтуу деген жокпу бул атта? Жок, барат топко жакшы эле. Топко барат. Өзүнө жараша. Быштысында Суайларда жүргөн. Андан кийинчи? 2 асыга, 3 асыга чейин. 2 жыл болду койлу элек. 2 жыл болду койлу элек, Былтыр деле жайын жеп турду. Ошол. Бул азыр кандай немеде? Кубазыктабы же какта турат, 2 жылдан бери эле. Мына 1 ай болду. Булактар чабылды, Ноорузда чабылды, ошо боюнча эле алып турат. Какта эле, топко койлу элек. Ошондо торпоголактын аты да таза, Торпоголактын аты. Андай майда чүйдө така-пака деп эме ага деле чапса болот, бирок чоң атта караң. Чоң ат экен. Көкүрөк токтотсоң сурайм. Токтотчу бир эме кылып айландырып көрсөтөлү. Аттын казыктары, алдыңкы сол туягынын арт жагында агы бар экен, бул аттын. Калган жагы чум кара, бешинесинде кашкасы. Бияка бастыр. Мына достор, көрүңүздөр. Амалбектин өзүнүн чабып жүргөн палбандын аты сатууга чыгып атат экен, достор. Жаман пейилдери жокпу, Амалбек? Пейили жок. Нол балам сугарат. Өз кичине бала сугарат. Минип алып сугарып келет сайдан. Ондо жоош экен да анда. 6 жашта бул балам. Ушу минип алып сугарып сайга барып сугарып келет. Сайга барып бир 3 километр, 2 километр ары барат, кайра келет. Бастырат экен да? Бастырып келет. Бизде ошо сайдан суу ичет. Туяктары, казыктары таза. Таза. Ошо аркасында бир бутунда неме бар. Шырам болуп калды, тебеленген жерлер. Таза, ден соолугу жакшы. Аттын күлүктүгүчү? Күлүктүгү аябай курч. Курч. Булак тийгенде ошо азыр жөн деле чапсаң өтө катуу кетет. Эми көрүнүп турбайбы? Буттарын көрүп атасыз. Узун. Мына күлүк ат. Эми келечек бар экен да бул атта, алдыда. Ошо ким алып алып, жакшы жайындагы жедирип быйыл. Кудай кааласа. Анан жакшы суутуп, атты бардыга чуркайт, ушу багып анан туура суутса көөл ат чуркайт ачык эле. Тап керек да, тап, Биз шашып чабып атпайбызбы азыр? Биринчи, экинчи булактарда ысыкта. Ошондо атайын деп аткан. Суутун келтирип жакшы чапса, рахматын айтат деп ойлойбуз эми. Кудай кааласа, рахматын гана айтсын да. Эми бул аттын баасын канча коебуз, Амалбек? Сатыла турган кылды айтам эке. Жакын кылып айтчы. Жакын 550 кем бар. 550 миң кеми бар. Анан Тажикстан, Өзбекстан, дадат эми ал жактарга
эгерде ошоктон чалып ошоктон кызыклар болсо жардам беребиз. Өткөргөнгө. Ар жак бер жагына ооба. Бир мына чабып койсок болобу, Амалбек? Ооба, болот. Бир кой берчи. Кыска ушул тар жерде деле чабып кой берели. Озу жумшак экен, а? Озу жумшак, Сонун экен ат. Кылдыга берчи. Дагы кой берчи. Өрөт. Балды. Мына достор, Амалбек палбандын бул биринчи номердеги кара кашка кличкасы жокпу аттын? Сүлүк кара деле коебуз. Сүлүк кара. Ооба, мен көрүп турбайм. Пешинесинде жаңак деп болгон агы бар. Жаңак деп болгон агы бар экен. Токта бир кабагын бир көрсөтүп коелучу. Ама ат экен ама. Ооба, мындай бирөөдөн алынып келинген ат эмес. Билбей турам. Өзүнүн ленчи аты. Энчи ат мына достор. Өзүн чаап, өзүн тарбиялап, чаап. Туяктары баары эң сонун экен. Андыктан туугандар бул биринчи номердеги атты маалыматын бердик. Атты жактырып сураңыздар, жакшы ат экен. Анда кийинки данчакты көрбөйлү анда, Амалбек. Мейли ака. Данчакты көрөлү. Мына туугандар биз экинчи номердеги айтылып аткан данчакка келип калдык. Бул данчактын маалыматын мен толук сурап берейин сиздерге. Амалбек эми бунун боюнча данчакты бул каяктан алып келген экен? Келип калган бул. Буну өзүм мен Ростовтон алып келген. Былтыр Чеченстанга орап келдиң окшойт аттар да? Ошоктон бир чыгарганбыз го. Ооба, Чечениядан Видео жөнөтүпчү. Ал сатылган. Буну дагы ошо как раз ошо менен чогуу келген бул. Буну алып келип, мынча тарбиялайын деп, минейин деп, минис болбой келген өзүм агачы. Кышты кезинде алган былтыр. Азыр мына жазга астыңкы эки азысын сайды. Жаңасы болду. Жаңасы болду. Азыр минип, минге чыгып үйрөтүп, эки алдын такалап үйрөтүп баштадык эле. Ошо сатайын деп сатып чыгардым. Бунун документи жок, а? Бунун документи жок. Анан ата-энесинин менде ошо алып аткан далили бар, видеосу бар. Ата-энесинин ошо паспорттары бар, товарлары менен. Таза данчак бул. Таза данчак. Ооба. Старотиптен окшойт, а? Ооба, эми алган адам, ошо саткан адам мага айткан, ошо старотип данчак депчи. Эгерде ошо ала турган кызыккандар болсо, бунун ошо ата-энеси менен чогуу жүргөн жерлеринде видеолор бар, мен алып атканда Россиядагычы. Бүт бар нем бар, далилге тартып алгам да. Азыр эми бирөөнү айтсаң ишендириш кыйын, алдабаш керек ачык эле. Бүт далил менен мен эгерде кызыккандар болсо жөнөтүп берем. Эми атасынын сүрөтүн коюп койсок болот экен, а? Болот. Караңыздар. Бунун жашы азыр жаңасы болсо, боючу? Бою 1.60 менен 1.65-тин ортосу. 60-65-тин ортосу. Жаныбар бирок узун ат экен бул дагы. Ооба. Курсакты караңыздар, курсакты. Моюнду, аркасы. Моюнун узундугу. Буну минип чаап көрөбүзбү? Мындай минип бастырып дегендей. Ооба, минип деле көрсөтөрөбүз. Чапсак кандай болот? Чапканга деле болот, просто кичине туруп калган, курсаң көрүп ата. Семизирак. Кана оны бир минип койчу экен. Мына достор, миндик бул атты дагы. Бул жакшы эле басат экен го немелери. Ооба, жакшы. Тарбияларычы. Дагы тарбия керек да. Улакка үйрөтүлүп элек ачылы. Жалына улак түшкөр элек булаттынчы. Жалына улак элек. Жок. Үйлөш керек. Улакка даярдаш керек. Куда кааласа насип кылган адам жакшы тарбияны келтириш керек экен да. Ооба, эми келечеги бар ат. Келечеги бар. Үйрөтүп тарбиялап. Бунун кличкасы эмне? Не деген кайман аты бар? Кайкы деп коебуз. Кайкы. Ооба. Кайкы деп коебуз. Бели бир аз кайкыраак. Кайкы бел экен да. Ден соолугуна жооп, а? Ден соолугу мына аттын эми сыртынан эле көрүнүп турат го. Жеген ичкен уже сыртына чыгып кетиптир бул аттынчы. Ооба. Ичип жейт аягында айып жок. Ичип жеген. Ошо минусун эми айтып коюш керек сразу эле. Бир аз чорсураак да. Характери бар. Характери бар. Аттын характери бар. Себеби атасында көргөм, атасы да характери бар ат эле да. Данчакчы атасы. Россиядагы. Бунда характери бир аз мындай чорсураак жаныбар. Көз караштары башкача экен аттын, а? Токтоп турмуз ака. Токтотуп турчу. Така көргөнбү? Ооба, эки алдын такалаганбыз. Эки алдын такалагансыңар. Оңой эле, а? Оңой эле такалаган. Мына достор. Төрт тояк ак экен, пешенесинде чоң кашка, аттын кабактары. Улак көрөлө экен туугандар. Өзү жеңилдигичи? Жеңилдиги жеңил, а? Бир күлүп болот го. Бир асып койчу экен, бир асып. Ошол жерин бир тартып коелу дагы. Ошо турган жерден баасын айталы биз, а? Асып кой. Тизгинден асып койсок ака. Мына туугандар биз атты асып койдук. Аттын турушун сиздер көрдүңүздөр. Баардык жагын болгондой кылып айтып берди. Минус жактарынан бери достор. Амалбек айтты. Эми бунун кайкынын баасы канча коебуз? Амалбек.
Кайкынын баасын 420 да. 420 миң сүйлөшсө болот, а? Ооба. Сүйлөшүүгө жолдор бар. Эми бул ачык эле кээ бирөө айтышы мүмкүн. Улагы жок аттын кантип 420 миң деп койдуңар деп. Бул келечектүү жылкы да. Келечеги бар. Көрүнүп турбайбы? Улак эгерде жакшы мээнет кылып үйрөтүп чабам дегендер болсо, Кудай кааласа жарай турган нерсеси бар да. Баасы дәл өсө турган нерсе бар, кете турган, ооба. Эми алган адамда күйбөш керек ачык эле. Ошого карап эле 420 миң деп койдук. Асып койбодуң? Жок, асып эми көрүп атпайбыз. Данчак болсо эле миллион деп атат бизде. Эми ал жактан алып келиш чыгымы бар. Ошолордун баардыгын неме кылдың да, эске алдың да? Ооба. Жакшы. Мына достор, Амалбек Палвандын эки атын көрдүңүздөр. Кара Булат менен мына Данчак Кайкы деген Кайманаттагы аттардын Данчак маалыматын айттык. Суюк экен. Жалы суюк. Анықтан алдыда номерге чалып сүйлөшүңүздөр. Амалбек, соодага береке болсун. Ушунда жылкылардын күчтөлөрүн таптап жүрөр, а? Ооба, рахмат ака. Сизге келик, сизге дагы. Чоң рахмат.